Мен турган жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөк Бишкек шаарынын Ден-Сеопин жана Каракум көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Дал ушул жерден кече күнү 17 февралда саат 5 чамасында 11 жаштагы окуучу кызды маршруттук таксинин айдоочусу сүзүп кеткен. Биздин больницага нейрохирургия отделениясында жаткызылды. Диагнозу менен сочетанная травма деп, сотрясение головного мозга деп, анан акыреги сынып, андан башка колдору көгөрүп, гематома, ушиб расширенная гематома обеих рук, обеих ног, ушиб мягких тканей грудной клетки, ушиб мягких тканей передней стенки живота. Деп ушундай диагноз менен келди. Бул жол кырсыгы катталган жердеги видео камерадан Honda CR-V үлгүсүндөгү автоунааны дагы байкоого болот. Ошол унаа жөө жүргүнчү өтүүчү өтмөктө тургандыгы үчүн маршруттук такси окуучу кызды көрбөй калган. Учурда тергөө иштери башталды. Себеби экинчи жеңил авто жол эрежесин бузгандыгы дагы видеодо так даана көрүнөт. Тергөө жүрүүнүн алкагында бардык тийиштүү иштердин баары жүргүзүлөт. Ал айдоочулар да суралат, башка ошо окуяга болгон күбөлөрдүн баардыгы суралып, тергөө иши багы жеткиликтүү деңгээлде юридикалык өзүнүн баасын берет. Бүгүнкү күнгө карата жабырлануучу окуучу кыздын абалы туруктуу. Бирок келерки жумада акырегине операция жасалат. Өлкөдөгү эпидкырдаалга жана кыздын апасынын каршылыгына байланыштуу жабырлануучуну тартып, же апасы менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Бирок бул өспүрүм аталган ооруканага жыл башынан бери жол кырсыгынын айынан жабырланып келген 82 бейтап жеткинчек. Ал эми былтыр 1000ге жакын жаш бала жол кырсыгынын айынан бул ооруканага алынып келинген. Точно айта турган болсом, 26 декабрдан бүгүнкү күнгө чейин 18 февралга чейин 82 бала кайрылды. ДТП. Былтыркы жылдын 1 жылдык годовой боюнча 2021 жыл 926 бала келип түштү бизге. Ошондой ситуация болуп атат. Биз постоянно ГАИ менен тез жандай жакшы отношениеде иш алып барабыз. Бизге түшкөндө эле моментально биз звонок кетет. 10 мүнөттүн ичинде, 15 мүнөттүн ичинде, аз 5 мүнөттүн ичинде келип калышат. Ушундай эле жол кырсыгы жаңы жылдын алдында Бишкектин четиндеги ГЭС-2де катталган. Анда Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдон өтүп бара жаткан окуучу кызды сүзүп, андан соң мамыны кулаткан. Маалыматтарга караганда кырсыктын күнөөкөрү мас абалында болгон. Анын жанында эч кандай документтери да болгон эмес. Бул жол кырсыктарынын чоо жайын билип кайтканыбызда Лев Толстой көчөсүнүн батыш тарабынан дагы Lexus менен Honda Step вагон үлгүлөрүндөгү унаалардын кагылышуусуна күбө болдук. Жарат алгандар жок, бирок унаалар талкаланган. Экилер чамасында берде турган инспектор рациядан берди, анан дежурный частьтан мага берип, мен бияка келдим. Келип, азыр ченөө кылдык. Айдоочуларды сурадык. Ошо азыр калган материал түзүп, анан бизде дознавательдерге өткөзүп беребиз. Буга окшогон жол кырсыктарынын саны былтыр 7000ден ашкан. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы коомдук транспорттордун айдоочуларынын жол эрежесин сактоо боюнча билимин текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Бирок адистер айдоочулар менен катар эле жөө жүргүнчүлөр дагы жолдо жүрүүнүн эрежесин сактап, балдарына дагы үйрөтүү зарылчылыгын белгилешет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык дүйнө жүзү боюнча жылына 1 миллион 300 миңге жакын адам жол кырсыгынан көз жумат. Ал эми 20дан 50 миллионго чейинки адам ошол жол кырсыгынан ар кандай түрдөгү жаракаттарды алып, анын көпчүлүк бөлүгү майыптыкка алып келет. Кыргызстанда дагы мындай статистика кубантарлык эмес, себеби үстүбүздөгү жылдын январь айынын ичинде эле 453 жол кырсыгы республика боюнча катталып, 36 адам өмүрү менен кош айтышып, 700гө чукул адам ар кандай түрдөгү жаракаттарды алган. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.